Ылайыктуу, мен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 101, каршы 5, баары 106, катталды 112, токтом долбоору кабыл алынды, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү кырдаалап келди ушул окуяга, себеби мындан ары ушундай тирешүү токтош керек. Бул тирешүүнүн артында кыргыз эли турат. Кыргыз элинин жашоо турмушу турат. Мамлекеттин стабилдүүлүгү турат. Мына ушундай кырдаалда өчөшкөнсүп бири-бирине тирешкени мен ойлойм ар бир жарандын бүгүнкү көйгөйлүү маселеси ушул. Анан эми биз саясатчылар, биз парламент ошол эки бийликтин ортосунда туруп, президент менен аткаруу бийлигинин ортосунда туруп, биз өзүбүздүн принципиальный позициясын билгизбесек, элдин алдында туура эмес болот. Бири кызматтан бошолсо, экинчиси коюп турса, өчөшкөнсүп, бул мындай ачык эле орусча айтканда вызов. Мен эсептейм, негизи коалициялык көпчүлүк жакшыраак иштеш керек болчу. Коалициялык көпчүлүктүн мындайга жеткирбей өзүнүн өкмөтүн же өзү алдын ала өкмөт менен сүйлөшүп, алардын өз ыктыяры менен кетишине мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек болчу. Же болбосо ушул ишеним көргөзмөнү коалициялык көпчүлүк алып чыгыш керек болчу. Менин көз карашым ушундай. Бүгүн ушул өкмөт башчыга ишеним көрсөтүп койгон жоксуздар, анан эмне себептен ушундай чукул чечилди да? Буга чейин бир катар божомолор айтылды эле, версиялар айтылды эле, соодалашуу болуп атат, андай мындай деп. Эми биз менен эч кандай соодалашуу болгон жок. Биз оппозициялык фракциялар биз кошмо жыйын өткөздүк. Сиздер баардыгыңар жакшы билесиздер. Биздин кошмо жыйында бир топ маселелер айтылды. Кумтор боюнча айтылды. ТЭЦтеги авария боюнча айтылды. Тогуз-Тородо башаламандыктар айтылды. Ошонун негизинде биз оппозициялык маңайдагы депутаттар конституциянын негизинде 3/1 депутаттар жалпы санынан демилге көтөрдүк өкмөткө ишенбөө боюнча. Мына ошол ишенбөө боюнча демилге көтөргөндөн кийин биз палатага чыгардык. Палата бүгүнкү күндө ошол демилгени колдоп, бүгүнкү күндө азыркы убакытта палата чечим чыгарды.